Здравствуйте, уважаемые телезрители. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыңарбы, урматтуу биздин коноктор. Биз бүгүн коштошпой элебиз. Биз бүгүн айтып атабыз. Биз азыр сентябрь жабылса, эртең башка формат менен ушул эле биз менен чогуу иштешкен кесиптештер менен жаңы форматтагы башкача ресурс ачабыз. Анткени биз элге чындыкты жеткизишибиз керек. Биз болбосок ким жеткирет деп биз азыр ушул жерде турган чагыбыз. Кудай буйрса, эртеңден баштап биз башка нукта иштей баштайбыз. Интернеттен бизди азырынча YouTube каналынан тапсаңар болот. Жалбырак ТВ деп биз азыр YouTube канал ачтык. Бирок жакын арада биз дагы бир ресурс ачканы турабыз. Кудай буйрса, анын да мындай бет ачары да болот. Аны да биз силерге жеткиргенде да аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуздар, биз силер менен коштошпойбуз. Эң негизгиси, силер билип коюшуңар керек, Сентябрь каналы силер үчүн иштеди. Сентябрь каналы ушу биздин элибизге чындыкты жеткириш үчүн эмне деген мындай кыйынчылыктардан биз өткөн жокпуз. Бирок биз аягына чейин турдук. Ушундай болуп калды, бийлик бир амалын тапты бизди жапканы. Бирок жабылса да, мен силерге айтып кетер элем, бул деген мындай азырынча жабылып атат. Бирок Кудай буйрса жакын арада мындай биздин өлкөдөгү абал өзгөрсө, эгерде деген башка бир биздин деген Кыргызстанды өнүктүрөм деген киши келсе, адам келсе, ал деген ошо демократиялык мындай нукта алып барам десе, ушул биздин өлкөнү, ошондо гана биздин канал болбостон, Заноза болбостон, башка ресурстар болбостон, эч бир ресурстарга, эч бир массалык маалымат каражаттарына деген ушундай тоскоолдук кылбаган киши болсо, анда чын эле биз өнүгөбүз, чын эле биздин үнүбүз жетти дегендей бир үмүтүбүз бар да. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин жаныбызда болуңуздар, бизди колдоңуздар. Кудай буйрса баары жакшы болот.